Береке. Айданайым, біз деген бияққа келіп қалғанбыз. Биз Жалал Абад облусунун Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнүн Комсомол айылында Альфаус жалпы орто мектебиндебиз. Анда эмесе азыр биз ушул Альфаус жалпы орто мектебинин окуучулары менен дагы бир сонун теманын үстүндө талкуу кылмакчыбыз. Кеттик анда. Арбаңыздар булбулдай таңшып, бүркүттөй шаңшыган кыргыз элим. Жаштар сүйлөсүн телеберүүсү Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнүн Комсомолка айылында жайгашкан Альфаус жалпы билим берүү мектеби мекемесинде. Сиздер менен кесиптешим Айдана Аратбек кызы жана Мерим Күрүчбек кызы. Бүгүн биз сиздер менен талкуу кылчу тема жаштар жана патриоттуулук. Алгач омоктуу ойлорго сарайсат салып отурган төрөбүздүн куттуу коноктору менен тааныштырып өтөлү. Альфаус жалпы орто билим берүү мектеби мекемесинин директору Абдибали уулу Нурбек. Жаш талант ээси Брюс Ли Нурмухаммед Ташмаматов. Дил мөрөгү коомдук кайрымдуулук фондунун мүдүрү, тел алып баруучу Темирлан Акматов. Юридика илимдеринин кандидаты Кыргыз Казак коллежинин директору Эргали Абдикайымов. Талкуудан алдын биздин жаш өнөрпозубуз Нурмухаммед Ташмаматовдун өнөрүнө күбө болсок. Жигиттер келе жатат тек туруп алар үчүн ыйыркалар үчүн улуу ата мекен ата журт деген жерде тууган жерден биримдикте бекем алар элине жерине жан бере алар чын жүрөктүн тереңат бере алар бири-бирине туугандай эни ага тыйчу жана урандары ага карасы күчтүү эл жүрөк келет намысына бекел жерине тире алар эл жүрөк жерим үчүн күйөт алардын чындыгы патриот чындыктын жек көрүп күндү алардын ар бирөө тууган бүтүндүктү эсендеген калган жерим үчүн көрө шерим үчүн жигиттер келе жатат тек туруп алар үчүн ыйыркалар үчүн улуу ата мекен ата журт деген жерде тууган жерден биримдикте бекем алар элине жерине жан бере алар чын жүрөк. Чоң рахмат Нурмухаммед, өнөрүң өркүндөй берсин. Жогорудагы бийлеп кеткен жигит буйруса келечекте Кыргызстандын атагын алайга, даңкын далайга кетире турган патриот жигиттердин катарын толуктайт деп ишенебиз. Негизи эле патриоттуулук дегенде ар бир инсан, ар бир жигит, кыз мекенди сүйүүнү түшүнөт. Ал эми биздин жаштарыбыз патриоттуулук дегенде эмнени түшүнөт? Жаштар сүйлөсүн. Патриоттор дегенде али мекенин сүйүп жана мекенин сактайм деп адамдар
өзүнө ишенип катышкан адамдар, мекенин сүйгөн ата экесин коргойм деген адамдар. Патриот деген бул биздин түшүнгөнүбүз адамдар кыргыз элин өнүктүрүп алар, эч качан уялбастыктан өзүнүн мекенин коргоого бек турушат. Чоң рахмат. Патриоттулук деген бул өзүнүн ата мекенин, үй бүлөсүн жана мектебин коргоо, бирөөлөргө сатпоо жана мындай эркек болуу. Сиз өзүңүздүн мекениңизди кантип коргойсуз? Кудай буйрса келечекте жакшы адамдардан болуп, мекенимди эч кимге сатпай коргойм. Кандай адамдар эркек болушат? Эркек болуу деп атпайсызбы? Эркек болуу. Мекенин коргогон адамдар, Ооба. Патриот деген бул өз мекенине немеде туруп берүү, согуштарда эле мекенине туруп берсе патриот болот. Мекенин коргосо патриот. Депутаттарды патриот деп айта аласызбы? Неге? Айтсак болобу, депутаттарды патриот, мекенин коргошуп атат деп, О, салымын кошуп атат деп, о. айтсак болот. Эмнеге айтсак болот? Билбейм. Сизди, бизди, ушул эже агайларды патриот деп айтууга болобу? О. Себебин айтсаңыз? Неме жакшы окуп неме кылабыз да. Жакшы окуйсуз, Эң сонун чоң рахмат. Качпаган. Ошондой эле кыргыздардан дагы Чолпонбай Төлөбердиев чыккан. Бул баягы өзүнүн жокерлерин тыштабай, зотко өзүнүн жүрөгүн тоскон. Сен да ушул Чолпонбай Төлөбердиевдей баатыр болууну каалайсыңбы? Ооба. Буйрса болосуң, сен дагы. Чоң рахмат. Патриот деген бул өзүнүн жерин башка бирөөгө сатпаган, согуш болуп атканда кызга окшошуп башка жерлерге качып кетпеген, буну биз патриот дейбиз. Мисалы азыр деген көп эле мындай балдарчы армияга барышпай жатпайбы, кызмат өтөгөнгөчү? Ошондо алар патриот эмес, Жок, алар патриот эмес. Демек, аларды биз кызга окшоп качып кеткендердин катарына койсок болобу? Ооба. Сиз келечекте ошол буйруса окууңузду бүткөндөн кийин кызматыңызды өтөйсүзбү? Ооба, өтөйм. Өтөйсүз, эркек болосуз, азаматсыз. Патриот деген бул өзүнүн кыргыз элин коргоп, эч качан душмандарга өзүнүн жерин сатпаган, адамдарын коргоп, үйүндө дагы өзүнүн үй бүлөсүнө жооптуу болуп, ал адам өзүнүн үй бүлөсүнө карайт. Эркектер чоңойгондо армияга барып, алар эркек болуп, алар чоңойгон сайын өзүнүн үй бүлөсүн коргоого муктаж болот. Бир эле ошол мекенди коргогон адамдарды эле патриот деп айтабызбы биз? Дагы кандай адамдарды патриот деп айтсак болот? Дагы үйдүн башчысын айтсак болот. Мирбек Атабековду патриот деп айтсак болобу? Билбейт ким. Аны жок. Айтсак болбойт, Ооба. Эмнеге болбойт? Ал деген көптөгөн да Кыргызстан деп, мекеним деп ырдап атпайбы, мекенине сүйүүсүн арнап атат. Ошондо деле патриот болбойбу, Билбейм, болсо керек эми. Патриот деген бул кыргыз элини коргоп, өзүнүн кыргыз тилин жакшы билип, жакшы окуп, патриот деген бул сөзсүз армияга барып, кызматынан өтүп, үй бүлөсүн коргоп, дагы эмне дейин? Азыр деген көптөгөн, мисалы, жогоруда сиз жакшы бир көйгөйдү айтып кеттиңиз да, кыргыз тилин билип депчи. Ал эми биздин көп эле жаштарыбыз азыркы күндө кыргыз тилин унутуп бара жатышат да. Ошондо биздин арабызда такыр эле патриоттор калбай калды деген сөз болуп калдыбы? Жок, жок болуп калды дебейбиз, бирок билиш керек да, ошо уят болбош үчүн бирөө сурай турган болсо. Ошол тилин билбеген адамдарды биз эмне деп айтабыз? Патриот деп айта албайбыз да. Айтор патриот деп айтпайбыз, башка менен айта беребиз. Рахмат. Анда серепчилердин оюну калы? Мен азыр ушул жигиттерди көрүп атып, азаматтарды көрүп аябай сүйүнүп атам. Карасак ушул баягы тилектери, максаттары өтө алыска коюлганы билинет. Анткени ошол жанагы пайгамбарыбыздын бир айткан жакшы осуяты бар, мекенди сүйүү имандан дейт. Ошол имандын бир бутактарынан болот. Ошондуктан мына азыркы биздин жигиттер, мен ойлойм, Кудай буйрса ушул жигиттер жакшы окуп, анан келечекте жакшы адис болуп, анан Кыргызстанга кала берсе. Мен жана дагы айтып өттүм. Ошол
Олимпиадада биринчи, экинчи орунду алып келген балдар бар. Бул жерде математика тармагында башка илимдерди, мынакей башка сабактардан, предметтерден силер жанагы жакшы окуп, буюрса башкаларды таң калтырып аткандар, бул дагы чоң бир мекенчилдик деп айтсак болот. Экинчиден болсо, бул биздин азыркы балдарыбыз мындай имандуу, билимдүү, илимдүү жаштар өсүп атат да бул жерде. Бул ошол мектептин артыкчылыгы башка мектептерден ошол жагынан билебиз да. Азыр дагы мына бийлерин көрдүңөрбү? Түркүн ошол улуттардын биин бийлешип атат. Бул дагы болсо мекенчилдик десек болот. Ошол Кудай буйрса балким бий жаатынан, ыр жаатынан, экономикадан, кийин ошол спорттон кыргыздын байрагын көтөрөт деген үмүтүм өтө чоң. Азыр биздин ошол балдарыбыз мындай өтө чоң өнөөлөрүн көрсөтүп атат депчи. Анан бул жаңыдан ачылып келатат окшойт да. Анан мынакей биздин жаныбызда отурган чыныгы дагы бир патриот отурат. Ошол Кыргызстандын байрагын көтөрүп, биз ошол жанында болбосок дагы мындай ура, ура, давай жең, давай деп мындай колдоп, кыйкырып, ушундай дем берип аткан биздин жарандар өтө көп да. Азыр сонун ошол өнөөлөрүн көрсөтүп атат. Кудай буйрса биз да ойлойбуз, келечекте дагы көп нерсени, жаңы бир ачылыштарды ачып, Кыргыздын дагы байрагын алыска таанытат деген үмүтүбүз өтө чоң. Анда ошол коноктордун дагы оюн уксак, келечекте Нурмухамед да кандай пландарың бар астта? Мен чоңойгонумда киноактер болгум келет. Баракелде. Биздин мектепте окуучулар, балдар ар тараптуу, окуу жагынан да бар, спорт жагынан бар, маданий иш-чараларга активдүү катышабыз. Биздин мектеп ачылганына быйыл мына 3-4 жыл гана иштеп атабыз. Ушул кыска аралыктын ичинде биздин балдар ар тараптуу өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп келе жатат. Мына жакында эле өзүңүз айтып өттүңүз, олимпиадаларда райондук, областтык, республикалык деңгээлде Альфа-Ауз мектеби жакшы ийгиликтерди жарата алды. Андан кийин тамашоодо азыр чоңдор арасында тамашада ойноп атат биздин жатакананын балдары дагы. Булар областтык деңгээлде катышып финалга чыккан. 4 майда дагы финал болот. Дагы мен ойлойм студенттер арасында болгон тамашоодо жакшы ийгиликтерди алар менен тең таймашып, ушул жакшы ийгиликтерди көрсөтөт деген ойдобуз. Андан кийин биздин мектепте спорт кружоктору бар. Биздин балдар эркин күрөш менен машыгат. Ал жерден дагы азыр аз гана убакыт болду, бирок биз үмүттөбүз, келечекте жакшы деген ийгиликтер болот дегенчи. Патриоттук дегенди кантип түшүнсөк болот? Эң биринчи башаты ушул талпынып алга чыгуу да. Канча бир мектептерге барып жүрөбүз. 9-10, 11 сыныптын балдары мынчалыктуу даражада мындай не көргөзгөн жок да, өздөрүндө жакшы байкап жүргөндүрсүңөр. Мына жерден чекесинен микрофон карматсаң сөйлөп атат да. Өзүнүн оюн анык билдирип атат. Дагы да толукталбай атат. Бул нени билдирет? Булардын жашынын чоңой элегин билдирет да. Булар чоңойганда аябай патриот боло турган көздөрүнөн көрүнүп турат. Жүрөгүндөгү сөзүнүн бардыгын толук айтып жеткизип атат да. Мына тартынбай талпынып атат да. Агай, сизге чоң рахмат. Ушундай мектептериңизди жакшынакай бир неге алып келип турсуз. Мына мүдүргө айтып аткан сөзүм, мектептери канчалыктуу даражада таза, эшигинин алдында кандай мугалимдердин баары кандай жакшы каршы алды бизди азыр эшиктин алдында. Биздин мына Кыргыз Казак университети дагы мына сиздердин нелериңизде бир 5 жыл болгон жаңа не да окуу жайы. Экөө мында бир окшоштуруп кетип атам да, Кыргыз Казак университетине окшоштуруп кетип атам. Ошондуктан мына талпыныштарыңызга, мына балдарга, сендерге балдар ийгилик, таза патриоттор ушу мектептен чыгарына мен жок дегенде бир 15-20 бала чыгына мен көзүм жетет да. Ошондуктан балдар сендерге ийгилик, жакшына окугулар, аябай условияларың баары жакшы экен, баары таза экен, шаардын ортасында жашайт экенсиңер. Ошондуктан ийгилик каалайм. Рахмат балдар. Жогоруда агайларыбыз айтып өткөндөй, көптөгөн биздин спортсмендер жана башка өкүлдөр өздөрүнүн
өнөрлөрүн Кыргызстандын ичинде гана көргөзбөстөн башка өлкөлөрдүн жараны катары дагы кетип калышып жатат да. Бул нерсеге сиздердин көз карашыңыздар кандай? Мисалы футболисттер жана башка спорт чеберлери дагы Кыргызстанда жетиштүү акча бербегени үчүн башка өлкөлөрдүн жараны катары кетип калып жатышат. Буга эмне себеп болуп жатат? Мен ойлоп атам, Кудай буюрса, ошол жакынкы күндөрдө ошол биздин балдарга дагы ошол балдарга ошол өнүккөн өлкөлөрдөн контракт түзүп чоң акчаларды сунуштап келет. Кудай буюрса, бизге куда түшүп, Кудай буюрса. Көзүм жетет. Могул жерде чоң спортчулар бар, Кудай буюрса. Кыргызстанда акча каражаты өтө жетиштүү эмес, ошондуктан башка мамлекеттердин мындай оюнчусу болуп ойноп атат. Мисалы ал Илзат Ахмедов Россияда ойнойт. Кыргызстанда деле ойносо болот. Ошо Кыргызстанда ойносо жакшы болмок. Жана ошо Кыргызстанда ойносо Кыргызстан чемпион болобу деген. Ошол Изат Акметовду сиз патриот деп айта аласызбы? Ал эмнени көздөп кеткен ал жака оюнга? Ал мындай өзүн жакшы күчтүү сезиш үчүн го деп ойлойм. Күчтүү сезиш үчүн, Өзүнүн жеке кызыкчылыгы ошол жакта ойноо болгон. Демек, жеке кызыкчылык үчүн эле биз өзүбүздүн өлкөбүздү таштап кетип калсак боло берет турбайбы, андай, Жок. Жалпы элдин кызыкчылыгын ойлош керек, Рахмат. Чоң рахмат. Жакында эле мындай Кыргыз Республикасында мындай президент шайлоо болуп өткөндө деле Өмүрбек Бабанов шайланбай калгандан Өзбекстанга кетип калды. Өмүрбек Бабанов деле өзүнүн жерин сатып Россияга кетип калды. Демек ал да патриот эмес, Ал эмнени көздөдү? Ал да акчаны көздөдү? Ал дагы мындай акчаны көздөп, мындай өзүн кыйын сезем деп, Кыргыз Республикасынын президенти болом деп, мындай шайлоодон өтпөй калып, Россияга кетип калды. Азыр башка спортсмендердин бардыгы эле башка мамлекеттерге өтүп мындай анча акча төлөп бербейт деп бардыгы эле өтүп кетишет. Себеп алар деле өтпөй эле мындай Кыргызстанда эле акча каражат жок болгону менен өзүнү кыргызстандыкмын деп таанытып башка мамлекеттерге чыкса, Кыргызстан төлөгөн менен ал патриот болуп Кыргызстандын намусун коргойт. Демек, алардын кылып жатканы аябай туура эмес нерсе, Ооба. Сиз бул жолго такыр барбайсыз, туурабы? Ооба. Акча мындай каражат төлөсө дагы мындай Кыргызстандын намусун коргоп патриот жигит болуп. Мисалы Акжол Махмудовго Казакстан көп акча сунуштаган. Анан кийин ал биздин мамлекеттен беттештегенде жок. Мен Кыргызстандан беттешем деп ошо Кыргызстандын атынан. Патриоттулук кылган, Патриоттулук кылган. Демек, мына ушул агаларыңыздардан үлгү алсак болот, Ооба. Сиз ошолордон үлгү алып, келечекте сиз да ошондой инсан болосузбу? Ооба. Менин акам Маматур Исмаилов ал деле күрөшөт. Кыргызстандын атагын алыска таанып жүргөн жигиттердин бири турбайбы? Анда агасын көрүп иниси өсөт болуп, эртеңки күнү сиз дагы биздин сыймыктанган жигитибиз болуңуз, Мисалы Чыңгыз Айтматов деле Кыргызстанда иштебей, башка өлкөлөрдө иштеп жүргөн, бирок ал башка өлкөлөрдө деле иштесе Кыргызстанга жардам берип турганда, ушу Чыңгыз Айтматовду өзүнүн мекенинин патриоту деп атасак деле болот да. Ал башка чет өлкөлөрдө жүрсө дагы, азыр чет мамлекеттер Чыңгыз десе Кыргызды, Кыргыз десе Чыңгызды элестетип калган, Ооба. Демек, биз башка мамлекетте жүрүп дагы өз мамлекетибизге пайдабызды тийгизе алабыз дейсизби? Ооба. Чоң рахмат, аябай акылдуу экенсиз. Анда эмесе серепчилерибизге да сөз берсек, андан кийин талкуубузду улантсак. Патриот дегенде биз кандай түшүнөбүз? Патриот дегенде биз өз мекенин сүйгөн адамды билебиз да. Өз мекенине күйгөн адамды билебиз. Ошондуктан азыр биздин Кыргызстанда азыр балдар айтып атпайбы? Иззат Ахмедов, ушул сыяктуу биздин чыган талант мекенчил балдар сырт жакка чыгып кетип атат. Эмне үчүн дегенде аны башка тараптан караса дагы болот да. Мисалы, тыйындын дагы бир бети болот, экинчи бети болот дегендей эле анын чыгып кеткен дагы бир себептер бар. Ал себептер балким биздин Кыргызстан ага жакшы шарт түзүп бере албай атат. Кыргызстан жеткиликтүү шарт түзүп бере албай атат. Балким ал бала өзүнүн Кыргызстанда өсүшүн көрбөй жатат. Ал сыртта жүрсө, Россиянын атынан азыр чыгып жатат. Балким анын түпкүн ар жагында мен Кыргызстанга кайтып келем. Кыргызстандын атынан дагы Кыргызстан курама командасы менен чогуу ойнойм деген ниети бардыр.
Ошондуктан биз башка тарабын да карап көрүшүбүз керек. Кайсы жакта болбосун биздин мекенчил кыргызстандык жарандарыбыз өз мекени сүйгөн, өз мекенине күйгөн инсандардан болушун биз каалайбыз. Рахмат. Көп акча жетишпеген үчүн бул Кыргызстан өз мамлекети күнөөлүү эмес бул деген көбүнчө депутат, мэр, президенттер күнөөлүү болушу мүмкүн. Неден алар элди ойлобой, өзүн эле ойлоп жүрөргөн үчүн Кыргызстанга каражат жетпей калышы мүмкүн. Ошондо деген алар өзүнүн камын ойлой берип, элдин камын ойлобой, анан патриотторубузду сыртка чыгарып жиберет, Ооба, ушундай эле. Эми биз аларга кантип тоскоолдук кылабыз? Бир жолун айтыңызчы. Аларды иштен чыгарып, анын ордуна башка адилеттүү ушундай мэр, президенттерди мындай ишке киргизиш керек. Сиздерге окшогон, Ордун басасыздар, Ооба, акча аздыгына байланыштуу эмес, өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Мисалы үчүн россиялык футболист Кыргызстанга келип ойноп атат. Ар ким өзүнүн кызыккан Кызыкчылыгы менен эле иш кылып атат, Демек, алар өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп, мекенди сүйүү деген нерсени унутуп баратышабы? Ооба. Сиз унутпайсызбы эч качан? Кудай сактасын. Кыргызстанда баягы биздин өлкөдөгү чемпиондор немелер бөлөк мамлекетке өтүп кеткенин себептери биздин кыргыз элде акча жетиштиктен, алар шарт түзүп бербестиктен, алар өзүнүн кызыгы үчүн да кетип калышы мүмкүн. Алар кээ өлкөлөр футболисттерди, немелерди өздөрүнө сатып алышы да мүмкүн. Бирок биз ал жолго барбаганга аракет кылабыз. Уксаңыз, сиз айттыңыз да ошол өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, анан акча берсе кетип калат депчи. Ошолор деген ошентип акча берсе эле кете берсе бул туурабы? Кете бериш керекпи же? Мисалы, келип сизге бирөө деген, мен сага деген чоң үй салып берем, машина алып берем, көп акча берем деди, анан кийин сиз кетип калмаксызбы? Кудай сактасын, мен андай жолго бармак эмесмин. Чоң рахмат, азаматсыз. Патриот деген бул өзүнүн айылына дагы мектеп куруп, суу чыгарып берген ошол адам дагы патриот деп эсептелет. Чоң рахмат. Сиз дагы келечекте буюрса чоң инсан болсоңуз, өзүңүздүн айылыңызга суу чыгарып, мектеп салып берип, дагы башка бала бакча салып берип камсыз кыласызбы? Ооба. Кандай максаттарыңыз бар? Айтыңызчы, алда койгон патриот болуу үчүн, мекенди коргоо үчүн, мекенди сүйүү үчүн койгон максаттарыңыз бар? Мекениңизге кандай кызмат кыласыз кийин, чоңойгондон кийин? Чоңойгондо кыргыз элиме жакшы мечиттерди, бала бакчаларды, мектептерди салып берем. Машалла, чоң рахмат. Кыргызстан өзүнүн кен байлыктарын өздөрү казып алса, спортчуларга дагы көрө акча тиет деп ойлойм. Эмне дегенде азыр кытайлыктар аларды казып кетишип, Кыргызстанда анча акча болбой, ошон үчүн спортчулар дагы башка мамлекеттерге кетип жатышат. Биздин ошол кен байлыктарды казып алууга күчүбүз жетпей атат го. Кантебиз анда? Ким оңдойт ошолордун баарын? Депутаттар, президенттер аны чечиш керек. Чечпей атат го. Кудай буйруса биз чечебиз. Машалла, сиздер чечиңиздер. Кийин сиз ошол окууңузду бүткөндөн кийин өзүңүздүн мекениңизге кандай салым кошосуз? Мен чоңоюп, чоң иште иштеп акылдуу болсом, эгерде мындай айылдарга көп жерлерде суу каражаты жетишпей атат, анча ошо суу чыгарып, мечиттерди куруп, мектептерди көп куруп, ошо жардам бермек үчүн. Сиз акылдуу болсом дедиңиз да, ошондо акылдуу болуш үчүн эмне кылып жатасыз азыркы учурда? Азыркы учурда сабакты көп жана жакшы окуп жатам. Чын элеби? Ооба. Алдап атпайсызбы? Жок. Буюрса, окууңузду ийгиликтүү аяктаса, сөзсүз аткарасыз, биздин ушунча элдин алдында убада берип атасыз. Ооба. Жогоруда жаштардын оюн уктук. Жаштардын бардыгы мекенди сүйөм, мекенге кызмат кылам, келечекте мен мекенимди оңдойм деген сонун сөздөрүнөн биз менен бөлүшүп жатат. Анда эмесе ошол жаштарга билим берген мугалимдеринин сөзүн уксак. Саламатсыңарбы, урматтуу балдар? Жана бүгүнкү коноктор патриоттуулук деген, мекенди сүйүү деген темада аябай жакшы ойлоруңарды, пикирлериңерди айттыңар. Бул азыртадан силер жакшы окусаңар, мугалимдердин айтканын аткарсаңар, өзүңөрчө изденип окусаңар, өзүңөрдүн тилиңерди унутпасаңар, ата энеңерди, мугалимдерди, жалпы эле жамаатты сыйласаңар, анан ушундай патриот инсандардан болуп чоңоесуңар деп мен толук ишенип айтып кете алам. Келечекте биздин Альфауз мектебинин балдары Кыргызстандын туусун бийик көтөргөн патриот балдардан болушуна ишенип кетем.
Саламатсыздарбы урматтуу коноктор, биздин мектепке кош келипсиздер. Саламатсыздарбы балдар. Бүгүн эң сонун темада патриоттуулук, мекенди коргоо деген темада жакшынакай ой талкуу болуп атат бул жерде. Балдар, патриоттуулук дегенде ар бир адам өзүнчө патриот болот. Ар бир адам силердин жакшы окуганыңар, күнүгө тапшырманы аткарганыңар, анан үй бүлөңөргө кошкон салымыңар деп билесиңер, ошону мекенге кошкон салымыңар деп билишиңер керек. Күнүгө жакшы баа алганыңар дагы бул патриоттуулук болот. Жакшы адеп дагы бул патриоттуулук болот. Анан чоңойгондо өзүңөр азыр айтып атасыңар, жеке кызыкчылыкты көзөтүп, башка чет мамлекетке кетпейбиз деп убада берип атасыңар. Биздин балдар аябай көп ийгиликтерди багындырган балдар. Тынымсыз спорт менен машыгышат, маданий жактан дагы машыгышат. Ичинен баардык таланттарды тапсак болот биздин балдарды. Буюрса биздин балдардан эң чоң таланттар мекенди сүйгөн, Кыргызстанды оңдогон, өнүктүргөн жаштар чыгат деп ишенебиз. Чоң рахмат эжеке. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн аябай сонун талкуу болду биз үчүн. Сонун суроолорго жакшы жооп бердиңер. Рахмат силерге. Демек, чындап эле эжекелер айткандай, силердин жакшы окуганыңар, жакшы жүргөн турганыңардын баардыгы бул силердин мекенге кошкон салымыңар демекчимин. Жакшы окуп, жакшы жүрүшүм мекенге кошкон үлүшүм деп бекенен айтылбаса керек. Демек, силер патриот жигиттерсиңер. Биз силерге толук кандуу ишенебиз. Анда эмесе бүгүнкү мекенчилдик, мекенди сүйүү, патриоттуулук деген теманын үстүндө кызуу талкууда болдук. Талкуубузду жыйынтоочу убакыт келди окшойт. Жаштарга сиздер мекенди сүйүү үчүн, мекенге кызмат кылуу үчүн, алдыга койгон максаттарыңыздарга жетүү үчүн кандай аракеттерди кылып жатасыздар? Ушул теманын үстүндө кыскача жыйынтоосаңыздар. Азыр иншаллах күрөшкө баратам. Күрөшкө барып, Айбек Насировду болуп, берки чет өлкөлөргө барып, күрөштөр кыргыз элинин байрагын көтөрүп, ошондой патриот жигиттерден болгум келет. Кыргызстанды коргойн деп, Кыргызстанды сүйөм деп аракетти биринчиден жакшы окуп, спортко кызыгыш керек. Анан чоңойгондо башка чет өлкөлөргө барсаң, мен Кыргызстанда эмесмин дебей, Кыргызстанды эстеп, Кыргызстанга пул салып туруш керек, өзүнүн үй бүлөңөргө, өзүнүн үй бүлөсүн сүйүп, ошо Кыргызстанды коргойн деп аракет жасап туруш керек. Сиз болсо ошол Кыргызстанга салым кошкон патриот адамдардан кимдерди билесиз? Чыңгыз Айтматов, Исхак Разаков. Биз жакшы окуп, жакшы тарбия алып атабыз. Алардын ушу Альфауз мектебинде жакшы окуп жүрөбүз. Эртеңки күнү мекенге салым кошуу үчүн бүгүндөн баштап кандай аракет кылып жатасыз? Биз азыр окуу билим алып, тарбия алып, чоңойгондо биз Кыргызстанды жолдорун чоңойтуп, акчаны көбөйткөнү эме кылабыз, даярданабыз. Азыртан даярданып жатасыз, азаматсыз. Биз азыртан жакшы окуп, адептүү, тартиптүү балдар болуп, спорттук, маданияттык иш-чараларга жакшы катышып, Чыңгыз Айтматовдой, Исхак Разаковдой адам болуп, Кыргызстанга салымыбызды кошобуз. Буйруса, азыртан аракет кылып жатасыз? Биз азыртан эле аракет кылабыз. Агай эжекелердин айткан сөздөрүн эч качан унутпай, көңүл буруп угабыз. Агайлар сүйлөп атканда тетир карап отуруп албай, кулагыбызды кунт коюп угабыз. Анан жакшы окуп, тартиптүү болобуз. Мен келечекте котормочу болгум келет. Баарыңар эле билет окшойсуңар, котормочу көп доход алат. Ал доходторду жөн гана кетирбестен мен кедей адамдарга берип, ошолорду өнүктүрсөм, жандай Кайрымдуулук иштерин жүргүзмөксүз, ооба. Кыргызстан ушинтип өнүгөт деп ойлойм. Анда жыйынтыктоочу сөздү серепчилерден угалы. Мен баягы спортчулар боюнча кошумчалап кетким келип турат. Спортчулар барыңыздарга билесиздер, айтып кеттик себептерин. Биз Кыргызстанда кээ бир шарттардын жоктугуна байланыштуу, финансовый дагы башка себептерден сыртка чыгып кетип атат. Келиңиздер, анда биз патриот болгон болсок, анда ар бирибиз өзүбүздүн мекенибиз жөнүндө жакшы ой тилекте болушубуз керек, жакшы пикирде болушубуз керек, башка кишилер жөнүндө дагы. Ошол башка жакшы ой пикирде болуш үчүн биз мындай деген ой кылалы. Биздин спортсмендер сырт жакка чыкканын себеби алар ошол жактан дүйнөлүк деңгээлдеги тажрыйбаларды алып, үйрөнүп, өздөрүнүн финансылык, материалдык каражаттарын бекемдеп,
Кыргызстанга келип, силерге окшогон жаш балдарга татыктуу таалим тарбия берип, спорт менен жаңы инновационалдык методдорду үйрөнүп келип, ошону силерге колдонуп, жаңы бир методдор менен силерге ошол спортсмендер өзүнүн бул мамлекетке салымын кошот. Ошон үчүн алар сыртта жүрөт деген жакшы тилекте болуп туралы алар жөнүндө. Алар иншалла келет, ошол жакта алган тажрыйбасын ушул сиздерге окшош жаш окуучулардын ичинде колдонот дагы. Биздин Кыргызстанга кыргыз спортунун көтөрүшүнө өздөрүнүн чоң салымын кошот деген үмүттө болуп туралы. Себеби алар дагы патриот жигиттер, алар дагы сөзсүз башка жакта ойносо дагы комментаторлор айтып атат, полиода жүргөндө дагы. Бул тияктан келген кыргызстандык деп. Мына ушул дагы Кыргызстанды бир аз болсо дагы реклама кылып кетет. Кыргызстанды тааныбаган, укпаган мамлекеттер ошол дүйнөлүк чоң спорттордо биздин спортчуларды атын угуп, автобиографиясын, өмүр баянын угуп, биздин Кыргызстанды алар дагы мындай даңазалап атат деп койсок болот экен. Демек биз алардан жакшы үмүттөрдү күтөбүз. Анан патриоттук боюнча силер баардыгыбыз эле азыр патриотсуңар десе, баардыгыбыз ооба патриот болобуз дейбиз, бирок кантип патриот болобуз? Ар ким аз болсо дагы өзүнүн салымын мекенге кошкон пайдасы болуш керек. Силер дагы мен ойлойм, мектепте жакшы окуп, адеп ахлакта болуп, коомго аз болсо дагы пайда алып келсеңер, демек силер дагы бир патриоттук бир иш кылып аткан болосуздар да. Керек болсо жолдогу бир адамга тоскоол болгон бир ташты жылдырып коюш дагы бул дагы мекенге кошкон пайдабыз экен. Бирөөгө жакшы сөз айтып коюш дагы, бирөөгө каалоо тилек айтыш дагы, бул ынтымакка чакырган дагы бул патриоттук экен. Себеби ал биздин мамлекетибиздин ынтымактыгын, биримдигин каалаган болот экенбиз. Ошон үчүн силер дагы азыртан ушул күндөн баштап мекенчил патриот болом десеңиздер, ар бир кыймылыңыздар ошол мекен үчүн, мекендин өнүгүшү үчүн, өзүңөр дагы ниетиңер жакшы окуйм, чоңойсом мен мекенге кызмат кылам, салык төлөйм, тапкан акчамды мекенди өнүктүрүүгө жумшайм, коомго пайда алып келем деген болсоңуздар, демек сиздер деле мекенчил патриот боло алат экенсиздер. Азыркы убакта мына бай айтып атпайбы, Чолпонбай, Дузот депчи. Азыр андай согуш мезгили эмес, демек тынчтык мезгилде биз патриоттук жолду башка жактан дагы көрсөтсөк болот экен. Биз патриоттулук деп жакшы теманы тандап, балдардын арасында ошол патриоттулукту кандай, патриот адамдар кандай болуш керек, өздөрүнүн ойлорун айтып кетишти. Албетте жаштар биздин келечегибиз. Жаштар үчүн биз бардык шарттарды түзүүбүз керек. Азыр ушул Аль-Фауз мектеби, мен ойлойм, бул жаштардын, мекенчилдердин уясы десем болот. Анткени ушул балдар келечекте мына арабызда отурган балдар Чыңгыз Айтматовдорго окшогон, Жусуп Абдрахманов окшогондор, Исхак Разаковдорго окшогондор чыгаан патриот инсандар отурат. Буюрса ушулардын келечеги кең. Буларга биз ийгилик каалайбыз. Мекенчил болгула, патриот болгула, мекенин сүйгүлө, дайыма кызмат кылып жүрө бергиле. Рахмат сиздерге. Бардыңар патриот болула. Биздин кыргыздар ушундай, мындай сөз эмес, амал менен тастыктаган жигиттер да. Анан ошондой болсо дагы Кудай буйрса мен ойлойм, ал жердеги биздин окуучулардан башка Кыргызстандын 4 дуаны дагы бир үлгү ала турган жакшы сөздөрдү айтты да. Анын ичинде бул жерде отурган биздин эже агайларыбыздан дагы башка мектеп, мекемелердин дагы мугалимдер өрнөк алыш керек да. Жанагы жакшылык атаандаш кыла дейт го, жакшы ишке жарыш кыла дейт. Ошондуктан мен баягы кыргызда жакшы сөз бар, эшигин көрүп төрүнөт дейт, энесин көрүп кызын ал дейт. Анан могул жерде мынакей маданиятта, тамаша шоу жаатында мына азыр балдарды ойлонгонун көрүп аябай мындай анча-мынча айрым депутаттар ойлонбогон, айта албаган нерселерди айтып атат. Бул чоң бир элдин астында өтө бир мындай уникалдуу ойлорду айтып атат да. Анын чечүү жолдорун да айтып атат. Ошондуктан мен ийгилик каалайм. Мына көзү күйгөн жигиттерибиз отурат. Кудай буйрса биздин келечек ушул жаштарда, буйрса бүгүнкүсү да, эртеңкиси да ушул жаштар оңдойт деген ойлоймун. Бул жерде буйрса мына айыл өкмөттөн тартып депутаттар, келечекте министр, балким ушул жерде президент олтурат. Келечек алдыда. Мен ойлойм, ушундай жакшы тарбиялачуу эже агайлар турганда биздин келечек буйрса ушул биздин кыргыздын байрагы кайсыл тармак болбосун ушул дүйнөгө дүңгүрөйт деген үмүтүм өтө чоң. Чоң рахмат. Патриот деп башка бир мамлекетке чыгып кетип,
аяқтан көп ақша алып келу, башка кылуу эмес. Жөнөкөй эле киши болуп туруп эле менин Кыргызстаным, менин кыргыз элим, менин Кыргызстаным десең, жүрөгүңөн жөнөкөй эле киши болуп эле үйдө мындай тракторист болсоң дагы эле жок, машина айдасаң да, мугалим болсоң да эч жака чыкпай эле өзүң жүрөгүң менен өзүң мамлекетиңди жакшы сүйсөң ушул патриот. Ушул патриоттук ушул жерде отурган окуучулардын бардыгынан көрүнүп турат да. Ушул жерде отурган канча окуучу болсо ушунун бардыгы сүйлөп чыкты. Бул таза патриотчулукту көргөзүп атат да. Башка бир айрым мектептерге салыштырмалуу түрдө ушул мектепте патриоттор аябай көп экен. Сендерден аябай жанагы Темурлан агай айткандай, жакшы келечеги чоң патриоттор чыгат. Ошондуктан мен сиздерди тагы бир жолу куттуктайм. Ушуларыңыздан жазбаңыздар. Агайлар, эжейлериңиздин баардыгы жакшы экен. Жакшы өтөт экен сабактарынын баардыгын, жакшы тарбия берет экен. Ушуларыңыздан жазбаңыздар. Келечектериңиз алдыда. Рахмат. Жаштар сүйлөсүн телеберүүсүн Марва телеканалынан жекшемби күнү кечки саат 20:00 ал эми кайталоосун дүйшөмбү күнү саат 12:00 көрө аласыздар. Жана дагы YouTube каналдарыбыздан жаштар сүйлөсүн деп издеңиздер. Келечек жаштардын колунда. Бүгүнүбүз, эртеңибиз биздин жаштар. Келечекте көзү жанган, илимге, билимге умтулган ыймандуу жаштардын өнүгүүсү бул Кыргызстандын өнүгүүсү. Азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп көптүн шайт. Ар бирибиз өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө, тарыхый мурастарыбыздын муундан муунга өтүшүнө өз салымыбызды кошолу. Бүгүнкү биздин аракет эртеңки келечек. Кийинки эфирде жолукканча сак саламатта туруңуздар.